AIF инфекциясы бул көп жылдар бою акырындап белгилерсиз жана симптомдорсуз өтө турган өнөкөт оору. Адамдын иммундук жетишсиздик вирусу иммундук системаны жабыркатат жана адамдын көптөгөн инфекциялардан жана рактын айрым түрлөрүнөн коргонуу системасын начарлатат. AIF менен көп убакыттан бери жашап келе жаткан адам дени сактай көрүнөт жана өзүн жакшы сезет. Ал өзүнүн статусу тууралуу инфекциянын кыйла кеч баскычтарында гана билиши жана AIF инфекциясынан дарыланбаса, вирусту таркатуучу болушу мүмкүн. AIF инфекциясынын эң эле кеч баскычы жуктурулган иммундук жетишсиздик синдрому болуп саналат. Ал айрым адамдарда дарыланбаган учурда көптөгөн жылдардан кийин өнүгүшү мүмкүн. Биздин күнүмдүк жашообузда жана тиричилигибизде AIF инфекциясын жуктуруп алуу тобокелчилиги жок. Биздин күнүмдүк жашообузда түздөн-түз байланышта болушубуз мүмкүн болгон AIF менен жашаган адамдын заара, шилекей, какырык, көз жаш жана тер сыяктуу биологиялык суюктуктарында вирус өтө аз өлчөмдө камтылгандыктан вирусту жуктуруп алуу такыр мүмкүн эмес. Биз AIF менен жашаган адамга камкордугубузду жана сүйүүбүздү тартуулап, аны менен чогуу жашап, достошуп, ага кам көрүп, өөп жана кучактай алабыз. Анын колун кысып, жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оору жугат деп коркпосок болот. AIF менен жашап жаткан адам менен жалпы идиш-аяк, жеке буюмдарды бирге колдоно алабыз. Тамак-аш азыктарын жана сууну чогуу ичсек, жалпы дааратканаларга, мончо жана бассейндерге барсак болот жана бир мекемеде чогуу иштесек болот. Биздин балдарыбыз AIF менен жашаган бала менен биргеликте мектептерге жана бала бакчаларга бара алышат. Алдын алуу, дартты аныктоо жана дарылоонун эффективдүү каражаттарына жеткиликтүүлүктүн кеңейгендигине байланыштуу AIF инфекциясы дарылоого боло турган өнөкөт оорулардын категориясына өттү. Бул AIF менен жашаган адамдарга узак жана дени сак өмүр сүрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бирок ошого карабастан AIF инфекциясы мурдагыдай эле коомдук саламаттык сактоонун негизги глобалдуу көйгөйлөрүнүн бири болуп саналат. Буга чейин Кыргызстанда AIF инфекциясы көбүнчө кан аркылуу ийне менен банги колдонуучулардын арасында булганган ийне, шприц жана башка инъекциялык шаймандарды, ошондой эле инъекциялык бангилерди колдонуудагы баңгизат эритмелерин биргелешип пайдаланууда аныкталчу. Бирок акыркы жылдары Кыргызстанда AIF инфекциясы жалпы калк арасында жайыла баштады. AIF-тин жыныстык жол аркылуу жугуу учурлары көбөйүп, анда өнөктөштөрдүн бири AIF-ке чалдыккандыгы аныкталууда. Жыныстык өнөктөштөрдүн AIF инфекциясын жуктуруп алуу тобокелчилиги корголбогон жыныстык катнашта жана сифилис, герпес, хламидиоз жана гонорея сыяктуу жыныстык жол аркылуу жугуучу башка инфекциялар болгон учурда жогорулайт. Дарыланып жаткан жана вирустук жугуу азайтылган AIF менен жашаган адамдар өзүнүн өнөктөштөрүнө AIF инфекциясын жуктурбай тургандыгын белгилей кетүү маанилүү. AIF инфекциясын жуктуруп алууга бөгөт коюу үчүн төмөндөгүлөр зарыл. Бир гана ишенимдүү жыныстык өнөктөшкө берилгендикти сактоо. Бул AIF жана жыныстык жол аркылуу жугуучу инфекциялардан, вирустук гепатиттерден жана башка оорулардан коргонуунун эң эле мыкты ыкмасы. Бири-бирине болгон сүйүүнү жана ишенимди өмүр бою сактап, дайыма ошондой боюнча кала берүү. Капыстан болгон жыныстык катнаштардан кармануу. Ар бир жыныстык байланышта презервативди туура жана дайыма колдонуу. AIF жуктуруп алуу тобокелчилиги болгон учурда медицина кызматкерине кайрылуу жана AIF жуктуруп алуунун байланыштан кийинки алдын алуу чараларын алуу. AIF инфекциясын байланыштан кийинки алдын алуу мүмкүн болгон жуктуруп алуу тобокелчилигинен кийин мүмкүн болушунча тез арада антиретровирустук дары каражаттарын ичүүнү билдирет. ARV препараттарын ичүүнү божомолдогон тобокелчиликтен кийин, бирок 72 сааттан кеч эмес убакытта баштоо керек. Дарыларды 26 күндүн ичинде ичүү керек. Кооптуу сексуалдык жүрүм-турумга түрткү бериши мүмкүн болгон баңгилерди жана банги заттарды колдонбоо. Медициналык процедураларды жүргүзүүдө стерилденген же бир жолу колдонулчу аспаптарды пайдалануу керек. AIF инфекциясынын жыныстык жол аркылуу жайылуусунун көбөйүүсү кош бойлуу аялдарда, AIF инфекциясынын өнүгүүсү жана AIF инфекциясынын балага жугуусунун тобокелчилик фактору болуп саналат. AIF инфекциясы менен жашаган энеден балага AIF инфекциясынын жугуусу кош бойлуу мезгилде, жатын ичинде төрөт учурунда жана төрөттөн кийинки мезгилде эне сүтү аркылуу жүрүшү мүмкүн. Баланын ден соолугуна кам көрүү ата-энелердин экөөсүнүн тең жоопкерчилиги. AIF-тин ымыркайга жугуусун алдын алуу үчүн ата-энелер төмөндөгүлөрдү аткаруусу керек.
Ата-энелердин экөөсү тең кош бойлуулукту пландоосу. Ата-энелер экөөсү тең жашаган жери боюнча АИФке аксыз текшерүүдөн мүмкүн болушунча эрте өтүүсү. Куш бойлуу аял кош бойлуулук боюнча 12 жумага чейинки мөөнөттө каттоого туруусу. Ата-энелердин экөөсүнүн тең өздөрүнүн АИФ статусун билүүсү мүмкүнчүлүк берет. Кош бойлуулукту сактоо жана келечек муун тууралуу чечим кабыл алууга, балага АИФ инфекциясынын жугуусуна бөгөт коюу боюнча чараларды көрүү, жыныстык өнөктөштөргө АИФ инфекциясынын жугуусуна бөгөт коюу боюнча чараларды көрүүгө, АИФ менен жашаган аял дарты эрте аныкталса, антиретровирустук препараттарды өз учурунда жана үзгүлтүксүз ичсе, дени сак бала көрө алат. АИФ инфекциясын эрте аныктоо жана дарылоо кош бойлуу мезгилде, төрөт учурунда жана эне сүтүн эмизүү мезгилинде балага АИФтин жугуусуна бөгөт коет. АИФ инфекциясы аныкталган учурда күйөөсү, үй бүлө мүчөлөрү жана жакындары аялга жардам берүүгө жана колдоо көрсөтүүгө тийиш. Кош бойлуулуктун жана төрөттүн жакшы өтүшү боюнча медицина кызматкеринин кеп кеңештерин алуу. Бүт кош бойлуулуктун ичинде жана төрөгөндөн кийин дайындалган антиретровирустук дары каражаттарын иче баштоо жана дайыма калтырбастан ичүү. Медицина кызматкери менен биргеликте төрөттүн жана баланы эмизүүнүн коопсуз ыкмаларын тандоо тууралуу чечим кабыл алуу. АИФ менен жашаган аялдар медицина кызматкери менен баланы эмизүү методдору тууралуу кеңеш алышат. Медицина кызматкери аялга АИФ инфекциясына байланыштуу эне сүтү менен багуу жана жасалма тамактандыруунун артыкчылыктары жана кемчиликтери тууралуу айтып берет. Эне сүтү аркылуу АИФ жуктуруп алуудан сактануунун кыйла эффективдүү ыкмасы жасалма тамактандыруу болуп саналат. Сүт аралашмалары баланын нормалдуу өсүшү жана өнүгүүсү үчүн зарыл болгон бардык аш болумдуу заттарды камтыйт. Аралаш тамактандырууга жол берилбейт, анткени ымыркай баланын ичегисинин былжыр челинен жаракат алуу тобокелчилиги көбөйүүсүнөн улам эне сүтү менен гана багуу же жасалма тамактандырууга салыштырмалуу балага оорунун жугуп калуу тобокелчилигин жогорулатат. Баланы тамактандыруу ыкмасын тандоону жыйынтыктоо укугу аялда. Адамдар эгерде оорунун жыйынтыгы оң болуп чыкса, баарынан дагы жакындары жана жамааттар тарабынан болушу мүмкүн болгон реакциядан улам аларда оору барбы же жокпу билүүдөн коркушат. Мындайда башка адамдарга АИФтин жугуу тобокелчилиги жогорулайт жана калк арасында АИФ инфекциясынын жугуу жана жайылуусунун жаңы учурларына алып келет. Аялдар, өзгөчө кыздар АИФ жуктуруп алууга көбүрөөк дуушар болушат. Мыйзамсыздык, зомбулук, эрте никелешүү, экономикалык көз карандылык аялды АИФ инфекциясына карата аярлуу кылат. Көпчүлүк аялдар алардын өнөктөштөрүнүн тобокел жүрүм турумун көзөмөлдөп жана АИФтен коргонуунун коопсуз ыкмасын талап кыла алышпайт.